Bana ошончу айтыңдар, кыргызстанда 300 кирбей калды. Эмне качкан? Bir 100 kişi çoğunluğuyla kurultayı en az söz. Bırak evi ошол içkilgenin içinde çarpınçıda girgisi atar. Çapkınlıktı. Bırak Bayıskan, Tamçık'a, Murat abi vardığı üçü, Kırgızlar'da vardı, kıldırıp çapkınçı degen bizde Cuma'da grup var ya, sayakın içinde. Emin o çapkınçı menen çapkıldık. Biri uru degen içine şunday. Bir grup degen, bunlar uru da atar. Sizler grup da atarsa, anan usul, sinir usulü tak koyuşunuz gerek de. Argumentli faktılar menen. Anda sözlü algaç çapkıldıklarga verelim. Çapkıldık urusunun tarixi özü köp жазма bulaklarda az кездешкен ekan. Anan men özüm student kezimde şunu как раз bizi şu etnografiya boyunca сабак берген mugallim aytkandan algaç kursовой анан дипломный кылып алып чыгып şunu зачета кылып ошондо мен да байыздар мына эми 1-2 жыл болсо кыдырган болсо мен ошол жылдары 86-87 жыл Жумгалга чейин барып кыдырып келгенмин барып ошондон бери анан ошол 93 жылы Кыргыздын тарыхында эми түндүктө биринчи ярым бирок түштүк боюнча алгачкы курултайды түзөп көргөнбү. Мына бул жерде отургандар калпайт турбайт туугандар. Ошондо Өзбекстан, Тажикстан, ал эмес Жумгалдан бери өкүлдөр чакырып туруп, анан ошондо дагы чапкылдык өзүнчө уруу катары, анан эми тарыхын тактайлы башка кылалы деп, анан ошол жерден башталып, анан мен өзүм жумуштарым боюнча башка эмелерге алашып кеттик, бирок бул маселе токтогон жок. Мына Жошбай Каримов менен Ахматали Ормашев деп бүгүнкү күндө биздин расмий түрдө чапкылдык уруусунун санжарачысы кылып бекитилген ошол киши бул боюнча 2-3 китеп жазышты. Туурабы? Ошону биз 10-жылы ушуга Найман менен Кучактар менен ушул маселени чечишип алдык эле ошондо. Анан айтып, кыргыздар бир кезде уруулар билесиздер, федеративный эмени азыр эме айтып атышат, Кыргызда бул мурдатан эле бар. Күчтүү уруунун астында, ошонун байрагынын астында саны аз болсо, башка урууларда биригип убактылуу. Ошонун ураны менен согушка кирип жүргөн ушулар бул конфедерация премиум деп коет, ошол уруулардын. Бул болуп келген, ошондой деп туруп, ошол курултайдын модератору Жумабаев Бектемир өзү кандидатурасына ошо эменин деканы болчу, Исфактын. Ошол ошентип бүтүн чыгарып, анан тышка койгон болчу талашка. Анан биз мына Жумгалдагы чапкынчы туугандар менен, биз саяктар менен эмес. Мына Отурат Токтобек тууганыбыз чапкынчылар менен барды келди кылып, булар менен карым-катыш кылып, барды келип, аябай жакшы бир тууган болуп жүрдүк. Анан эле биз териккенибиз, бизге катуу тийгени, байыз тууганыбыздын саяк уруксат бербесе силер өзүңөрчү өз алдынча уруу боло албайсыңар, силер биздики дегенде кылып, биз же буюм же башка эмес да, ошого теригип, анан ошол документтерди кайрадан көтөрүп, 2000 анда биз өзүнчө уруу деп, анан былтыры бул жерде мына Жошова өзү катышты, бизде Маргун айыл аймагында 11-нен 13 июнга чейин bir 200'дөй şu çapkılıktın ökülü katışkan жыйын, 3 күндүк жыйын. Анан отуруп ошол жерде өзүнчө уруу катары ушул кайрадан ошол жерде Ахматали Ормашев, Гыламидин жанагы Артыкбаев, Абдубасов Мусаев дегендер, анан Тажикстандык санжарачыбыз Кошмуратов, Жоробай деген ажы ошолор айтты да, андай болсо бизди өзүнчө кылып раз бекилген болсо, ошону кайра түптөгүлө дагы, анда ушуну ишке ашыралы деп. Анан мына ичкилик туугандар дегенде, ичкилик бул эми бир уруулардын аймак бирикмеси.
ичкилик деген. Ичкилик ата эмес. Туура. Сол канат оң канатта бул деле ата эмес. Ичкилик туугандар биз кылымдар бою ошол жерде аймак бирге жашагандан кийин алар бизди признавать этип атса. Анан бизди алар өздөрү чогулуш кылып туруп, курултайында ушул 13 ичкиликтин бери катары 11-чи кылып бизди бекитип атса деп анан буга жанагы Жумабай Бектемирдин дагы бир эмеси болду да. Ал каза болуп калды өзү. Ошол кишинин айтканы мындай. Чапкылдыктар мен дагы көп изилдеген эмес экенмин дейт. Ал киши өзү чоңолайдан болот. Ал мындай деди. Көрсө Кокон хандыгында өзүнчө бектиги болгон экен деди. Миң башчысы болуп турган экен. Орустар келгенде буларды ошону эске алып туруп өзүнчө болуш өзүнүн болуштары өзүнөн болсо, казысы өзүнөн чыгып келген, өзүнчө белгиленген бир аймакты ээлеп турган, энчиленген жери бар. Өзүнүн туусу бар, илгертен келаткан кыргыздын бир уруусу экен деп туруп айтып берди. Анан эми чындыгында эле мына аны калпайттырбайт. Бардыгы ошол биз Кожондун айланасында туруп алып туруп, көп мазарларыбыз Кожондо калып калды. Байыркы мазарларыбыз. Ал жерде көк тонду деп коет. Кайракум деген биздин аталар негиздеген жерлерибиз калып калды да. Эми ал ооба көптөгөн айылдарыбыз калды, бир 23 айыл кыштагыбыз Тажикстанда калды. Анан бүгүнкү күндө азыр мына Лейлектин өзүндө бири 30 миң дейт, бири 40 миң дейт, бири 32 миң дейт турабы жашап. Ошондой сандагы минималный эсептегенде 27-28 миң саны болсо Лейлектин өзүндө эле. Лейлектен көчүп келип азыр бүгүндө Бишкек менен Бишкектин айланасында бүгүнкү күндө санаганда деле бир 12-15 миң болуп атса, Ташкентте Баяз Турал өзү барып кыдырып келип чапкылдыктардын санын 20-25 миң деп өзү жазган отчетунда. Ташкенттики чапкылдыктарды. Анан просто биз илимий оборотко кирбей калгандыктан ушул көз жазымда калган экенбиз. Анан эми биз мисалы ушул күнгө чейин дагы бир жолу айтайын, биз саяк эмес, биз чапкынчынан баштатпайбыз. Чапкынчы менен барды келди, мурдаттан кылымдар бою аталарыбыз барды келди болгон экен. Аны биз баштатпайбыз ал жагынан. Анан эми ойлосоңор, саяктын ичиндеги Байжыбек айткандай бир майда урук, анан келип алып силер кантип уруу болосуңар дегенде, эми булар майда болгону менен биз баш аягы 60 миңдей болуп атабыз. Эгер Ташкентти коссок, бул Жалал Абадты коссок, биз ошол жагы эле. Азыр ойлогола Кыргыздын мына бир 20-30 миңдик райондор бар. Бир райондо 30 миң калкы бар райондар бар. Даже 20 миңдик райондар бар. Анан бизде дагы кичине арнамыз ойгонуп дегенде, анан кайрадан ушул мурдатан эле ошол ар бир уруктун өзүнүн бийлери бар эле, ошону мыйзамдаштырып, бардыгы чогулуш өткөрүп, протоколун түзүп, ар бир урукту азыр бийик, анан ар бир топтун өзүнүн даже старший бийик катары түзүшүп, булар структураны жаңыдан түптөп чыгышты да азыр. Азыр мына буюрса 80% бүтүп калды. Азыр биз деле ушун көлөмү ушундан кем эмес чапкылдыктар деген китеп чыгарып атабыз. Анан буга дагы бир кошумча айтабыз. Мына Токтоек тууганым жакшы билет, биз көп айтып жүрөбүз. Алтайда чапты деген урук бар экен. Уруу бар экен. Сөөк деп коет аларды. Чапты. Бүгүн эле мына мен группага таштадым. Ошол жерде алардын чапты деп туруп, алардын эң тамгасы азыр ошолордун туусу башкасын азыр алдырган атамады. Сүйлөшүп атабыз. Алар менен да сүйлөшүп, эми бир чоң уруудун саяк эми байыркы уруу болсо ичинде этник компонент деп коет. Мен өзүм тарыхчымын. Майда урук топтор эки жактан келип калган, катаганы барбы, чапкынчысы барбы, ошондой эле нойгуту барбы, туурабы? Бул эми бул турган сөз бул. Бир ар жакта, бер жакта жашап, анан келип туруп саякты өзүнүн уруус катары тааныганда, ошонун ичинде жашаганда, бул бүгүнкү күндө эгер курамы деп коет да, составын эгер жиликтеп келгенде бир байланышы тиги жактан, бул жактан чыгышы мүмкүн да. Анан биздин өзүбүздүн чапкылдык уруусунун ичинде мына Жошбай аба менен биз бир 5-6 жылдан бери толкулап келатабыз. Бизде Калтатай деген уругубуз бар. Өзбекстанда Жошбай канча эле? 2 миллионго жакын дейби? Эми бизде калп калып атат, 2 миллион болбосо деле, бир эми 100 миң болсо деле бул көп да. Алар өздөрү Калтатай деген ушу уруу бар экен. Аларда жанагы Барлас, Муса Базар, Калтатай үчөө байыркы түрк урууларыбыз деп жүрөт. Биздин бир уруу бар. Турандай биздин
2010 yıl kurultayda da ошо Найман туугандар келип жана мөөр басылганды көрсөткөн. Ал ошо Күчүлүк хандын убагында 800 жыл мурун, 820 жыл мурун ошо Ийгисейден неме Саян тоолорунан Күчүлүк хан качып келгенде ошонун колунда 10 жигит кушчулар болгон экен. Анан ошо наймандардын арасында жүрүп калып, анан кийин жана Кожо жакта кушчу тоо деп атпайбы? Ошо жерди желдеп калышкан. Бул электе кучунун тоосу дейт. Жакшы мына жерде бирди сыйлап, бирди сөздүгү менен бир жакшы мына элдин каймагы, элдин алдында бир сиздерди карап түзүнө турган бир неме кишилер чогулуп жатат. Баардыгын да тааныйм. Анан мен сол баягы Орбой айткан тарых илимдеринин доктору профессор Жумабаев менен бирге анан ошондо биз эми советский немеде калктанып бул жакшы билбейт экенбиз да. Мен анан чапкылдык дейт жерде таппадым дагы изилдедим. 53-жылдан 56-жылга чейин тарых экспедиция жүргөн да. Ар бир айылга барган изилдөөчүлөр. Биздин айылдарга дагы барган. Анан ошонун жыйынтыгы боюнча урууларды топтоп жазганда ошондо дагы чапкылдык деген уруу жок да. Андан кийин мына өзүнчө мына киши кат сабатын жөйүп мына мугалим болуп тарых болуп иштеп аткандан кийин ошол баягы эле Сапарбек Закиевдин китеби болобу, же болбосо Кален Садыкова болобу, же өзүнүн мугалими баягы Аттокуров Сабыр Аттокуров агай китеби. Бу Эсенкан Төрехан уулу деген бул Садырашкөр качкын 1906 жыл тууган неме туулган немедеги Ысык көлдөгү санжырашчылардын жетектерин көрүп кийин анан чапкынчы дегенди ошол жактан таптым да. Анан мен чапкындым. Ошол бир элек деп токсоңуз коюң, башканы койгула. Мына ошол жерде орто кылымдагы Мажумат табактан баштап Абылгазынын айткандарын ошол жерде келтирген. Ошонун ичинде дагы бул чапкылдык деген сөз жок да, мында да. Мен абдан таң калдым. Бул Орунбай өзү баш болуп чапкынчылар менен бизди достошор бириктирип биринчи Кыргызстанда 1992-жылы курултайды үстү анан тапканда анан бизде уже сезим жүрөктө пайда болду. Мына алар менен биз бир тууган экенбиз. Бир нерсени айтып берейин сиздерге. Биздин ушул бир мындай легенда эмес, чындык бар. Азыр Карабай ажы дегенди чебрелер жашап атат азыр бизден чоң. 1910-жылдарда 60 жаштагы киши болгон. Ошол 2 жолу жөө немеге барган, Меккеге. Ошол жерге барганда Сабыр деген жумгалдык тууганыга жолугуп таанышып калат экен да, анан экөөбүз сүйлөшүп отуруп өтө чоң санжыраш болгон. Өлгөндө өзү менен кошо жазган бир мешок санжырасын кошуп көмүп таштаган. Ушунун немесини айта берип, жана топторго бөлүнө берип, биз эми ушун жок кыла кагазын деп көмүп таштаган эле. Ошол киши ошо экөө макулдашып, анан айткан экен: "Эй, силер биз чапкынчылар менен чапкынчылар биз бир тууганбыз биз. Барганда туугандашалы." Десе эле согуш болуп, граждандык согуш болуп, кулакка тартып тигилдиңип отуруп анан жанагы келе албай 28-жылы Муратбеков бай неме Балбай барып анан Балбай ошол киши айылга барган. Бир той тамаша муш болгон, аны айтып отурбайбы? Анан ал киши кайра кетип 53-жылы кайра келген. Мына ушулар кантип сол мындай бири-бири менен жакын болгон. Демек, ошолор бир аталардан уккан ушу чындыгында биз сол чапкынчылар менен чапкылыктардын бир атадан таркагандыгы тууралуу. Бул бир топ мурдараак болгонда. Мен мына Кокон хандыгы менен Россиянын мезгилиндеги биздин аскер башчылар, миң башчылар, хан аталыктар болгон. Алар жөнүндө айтпайын. Алар кечегеле тарыхтык берем, эми муну. Андан мурдагы тарыхка булар кир. Анан ошолордун бардыгын бай жыйнап келсе 2 санжарабыз бар эле. Ормош деген Якупов. Азыр бу киши айткан Ахматалы деген санжардын атасы. Анан Молодхан деген о киши мындай неме мындай кулагы энциклопедия сыяктуу эле түйүп калат эле бир нерсе. Ошол кишиден кыстап сурады, мен баягылардын жазылгандан кийин. Биз өзү айтыңыздар каяктан келгенбиз? Сен жана Ормош деген киши айтты, биз түндүк жактан, түндүк Кыргызстандан келгенбиз, солто болсок керек. Себеби чапкылдык деген чап деп бизде сол дегенди чап дейт да бизде. Ошондой болуш керек деди бу киши. Демек, мындан бир нерсени билсе болот. Демек, биздин ошол жерде туугандар менен түндүк жактагы кыргыздардын тууганчылыгы бар экенин билсе болот. Бул биринчиден. А бери Молодхан деген кишини айтып, айтыңыз эми, жашырбаңыз, билгенин айтыңыз. Десем, ал айтты,
Эми мен таксаң айтып бере албайм. Сен ондай согуш болуп алган долго заман болуп унутуп калдым. Мурдагылар айтчу эле сен саяксың сен дечү эле деди бул киши. А саяк болсо билбейсиз атым сен ошол жакта бир Орозбай, Түлкү Батыр дегендер болду деп айткан дейт. Ошонун мага уже ясно болуп калды. Анан мен мисалы үчүн сиздерден бир нерсени өтүрөмүн. Мына бул жердеги бир эл отуруш менен бир нерсени мынаяка оодарып коюш мындай менин оюмда эмес. Илим деген бул бизден кийин 100 жылдан кийин дагы аныктала турган, тактала турган нерсе. Биз кайсы бир намуска же кайсы бир нерсеге барып биз мынабул топтомуз деп койсок биз уят болуп калабыз да. Бул тарых деген 100 жылдан кийин, 1000 жылдан кийин дагы ачыла турган нерсе. Ошондуктан жанагы туура түз жыйынтыкка келип мен ошолордун баардыгын жыйынтыктап бир айтсаңар окуп келип отурган акырында ошол Коженттен келгендиги тууралуу билгенден кийин Кожентте жашап тургандыгы, анан барып туруп Байыскан барып, анан Молдо Шакир барып туруп ал жерде биздин тиякта бир туугандарыбыз калган. Жолдо мына Молдо Шакирдин балдары, Молдосу, Молдо Жусуптардын калгандыгы, азыркы мына немеде Өзбекстанда таркап кеткендер, баягы немеде Каракалпакта жүргөндөрдүн бардыгы мына ушул элдердин туугандары болот дагы. Мен чыныгы энди өзүм оюм биз ошол барып саяктар менен бир тууган болуп чыгабыз. А наркы киши айтчу, баягы Урмуш деген киши айтчу, атаң немеден баягы берги Акбалта анын балдары чаап, немен Чыңгызхандын балдары менен чабышып. Анан ошондо качып ашып келген. Биздин ол жакта аталарыбыз, бабаларыбыз ояктан калган. Bu жактан оякка барган. Токтоп турсак, мен сөзүңө таштап. Барып туруп нарынын мектебин алды эмеде. Бизди Көктөмдүнү көрсөк, биз Көктөмдү менен катагандан кеткенбиз деп отуруп. Ошону айтып атам, токтоп тур. Сен кантип сөз сүйлөп атасың? Токтоп тур. Кийин анан онун дискасы да мен диски да бар менде ошол. Сүйлөгөн баштан аяк баягы неме, ошол 5 жылдын арасында. Ол биздин негизги санжырачыл чокчу болчу да. Барып көрсөттүк бар. Анан өлбөңүз аяксатар. Анан алар айтты. Ооба. Көчөдө жүргөн жок. Ошолор айтты. Модератор бар койгула, бир кишиге башын. Биринчи жашаганда ошо Сак, Сайрак, Сырдарыянын боюнда биз жашаганбыз. Көктөмдү деген биздин родинабыз болгон. Марынга барганда Камчыгажа айтты. Биз бул жактан биздин родинабыз мына бул жер деди. Алар да китепте жазып, ол баягы санжырачы немеде ошондой айткан. Сол 5 жылдан аркы китебинде да жазып турат. 5 жылдан аркы биз Коженттенбиз. Коженттен кетип, ал 6-кылымдарда ал жакта жашап Алтайда. 12-кылымда кайра келип атпайбы бул жака. 12-кылымда келип бардыңыздар эле билесиздер, жана Оргочор деген атабызды, Долон бийдин баласы Агул Көгулда бери ашып келип, Долон бийдин Долонда өлгөндүгүнү берги немени итке талатып өлтүрүп, анан кайра келгенде бири кайра барганда. Эми анын баарын айтып отурбайын, кайра барганбыз да бизде жерибизде. Кыска сүйлө. Кыска. Бул жомокто айтылганда бул бардыгы вакыттары менен дайын, жылдары менен дайын. Канча жылы барган? Канча жылы ким барган? Бардыгы дайын. Бирок китептерде ушул убакка чейин саяк дебей чапкылдык эле болуп жүргөнбүз. Чапкылдык болуп, себеби биз ал жакта өзүбүздүн тобуз чапкылдык болду. Ятта кошумча жок бул чапкылдыктарда. Жок. Мен айтайын. Атыңызды айтып коюңуз. Мен Акын Өмүралиев токтойм. Жумгал районунан Чапкынчы коомдук бирикмесинин төрагасы болуп, Чапкынчы урууларын ошо жалпы мен ошо туугандашкандан бери ошо төрага болуп келатабыз. Анан эми бул жерде мен Орунбай деле билет, мынакей менден кичүү. Түштүктүк тууган эле бир тууган болуп, саяк дегенин билбейм, бирок саяк деп эле кээ бир аталчу да. Жерден туура эмес айтты. Үчөн Сыдыков аксакал деле саяк деп ошо Чапкынчылардын колдоосу менен депутат болуп жүргөнүн мага лично айтканы билем. Аксакал канча жолу депутат болду. Мен саяктарга таянып жүрөм деп айтчу. Анан эми бул жерде туура эмес эми сөз болуп кетип атат. Бул жерде бөлүнүчүлүк болбос керек. Кыргызбыз бир алакандай биз. Бир туугандай болуп, бир уч кыргыз ынтымактуу болушубуз керек. Бирок негизи ата тегибизди тактабашыбыз керек. Макул Чапкынчы. Чапкынчынын атасын айтпачы. Итемген сүт эмген болуп атпайбы? Сүт эмген жумгалдан келип атпайбы? Анан каякта кайсы атаны айтып атасыңар? Биринчи эле башчысында Чапкынчынын атасы ким тапкылачы? Анан итемген сүт эмген мынакей жумгалда Улжыгаштын баласы болуп. Чапкынчыда талаш жок? Жок, негизи да Чапкынчыда талаш жок. Бирок ошол итемген сүт эмген дагы акыры барып саякатта калып атат да. Санжырада мына китепте Чапкынчылар Бошбаев деп Малабаев деген аксакал келип ошондой
жаткан китебинде. Экинчи, мына бир тууган болуп, чапкынчы кайсы жылы? 11-жылы. Түштүктүк туугандар, ушу тууган издеп келди келе деп, бул жерден тааныштык. Ошондо биринчи жолу Нурдин Мокиев деген журналист мага чалды. Байке, сиз чапкынчы болосуз деди. О, эмне болду десем, сизди түштүктүк туугандар издеп жүрөт, таанышат элек деп. Ошо жылдан таанышкандан бери мынакей бир туугандай болуп катышып жүрөбүз. Бир атанын балдары болду. Эми кандай болуп калат дейм да. Ар бир тууган болот го. Чапкынчынын балдары болот. Ооба, бир тууган. Анан атабыз бир отпайбы? 3 бала, эң улуусу Кудаке, Араке Оозек атабыз. Чоңоюп калып, Жумгалга келип, ошондо деле Итемгендин балдары түштүктө туугандар бар. Эме Сүт эмген бир тууганын балдары бар. Келсе жер бергиле деп дайындап койгон жери бар. Келсе жерин берип, келип алып, анан 7 баласы калганда 7 баласын айтып берем. Азыр жаманчылык болуп атат. Биз бар 10 тукташалы жер алалы антип деп анан келип көчүп кетебиз. Андан кийин жаманчылык болуп, жер заман болуп, кыйналып, азыр ушундай бир ачарчылык болуп анан кыйынчылык болуп анан катыштар үзүлүп калган экен да көп. Анан Кыскача. Кысача эмес, мен таламымды талашып менен сүйлөшүшүм керек да. Мына бул китепти Кеңеш Жүсүпов түзгөн. Тоолок молдо жазган, Абдыкалык Чоробаев Илимдер академиясында өткөргөн латын жагын. Бирок бул Санжыранын түбү Жумгалдан 1852-жылы туулган Чоду деген аксакалдын карыянын айтуусу боюнча жазылган болот. Өткөндө дагы сөз кыскартып койбогонбу? Эми айтайын ушул жерден. Бул мурдагы кылымда жазылган. 20-кылымдын башында жазылганда бул 1923-24-жылдар. Себеп дегенде, мына китепти Чоду айтып берип атканда, Оозек айтып берген да. Бул 16 жашында атасы Эмсен Чоңойдун өнөр үйрөнүп келди. Анжиянга барат, Ташкентке, Бухарага, Самаркандка, Казан, Уфага, биягы Кашкарга, Турпанга жерин барып келиппиз. Оозек Санжыра айткан экен да. Анан тоолок болду. Мен Манасты жазып атып, Манасчы болдум деген. Бул жанагы тиги Келбектин Манасын жазып атып. Анан Санжыраны чогултуп алып Санжырачы болдум деген. Ошол тоолок болду, Жумгалга келип Каракучкаш дегендин Санжырасын жазып баштаганда айтат, мына жерде аксакал бар депчи. Ал жанагы Чоду деген кадимки Түлкү Баатырдын атасы Айт. Айттын атасы Итемген, Итемгендин агасы Сүтемген, Сүтемгендин баласы Чапкынчы. Эми ошол Айттын баласы Түлкү, Түлкүнүн Качке деген баатыр баласы болгон. Мына дегин аталары. Качкенин кайра экинчи аялдан Эралы деген. Ошо Эралыдан улуу экинчи аялдан Дөөлөт деген атабыз болгон. Жана ормонго кишен салганчы. Ошо Дөөлөттүн кыбырасы Чоду, небереси Эшимбек болгон. Мына ушул Санжыра каяктан, ошоктан. Жана көчмөндөр кагылышы дагы бул Мамыт молдо Дөөлөт деген Чодудан укканын жазып алып Мамыт молдо. Муну Качкынбай Осмонали алып туруп жазган. Анан ал киши дагычы. Жана көчмөндөр кагылышынчы. Анан эми чапкынчыларга себеп дегенде мен бала кезимде дагы ошол Санжырачы биздин айылда Иманалы деген киши бар экен. Ушу Иманалы аксакал, анан жанагы аксакалдардан мен бала кезинде Санжыра чоңоюп, мен кийин китептен окудум. А бирок бала кезде эле жатка билчүбүз. Мына айтып берейин. Сурантайдан Муратай, Чыбытай, Сабатай деген 3 бала болот. Жанагы Долон би менен Шишкалпак Долон би менен Муратай келет. Ошондо Муратай Кожентке кирип кетти деп атат. Муратай саяк болгон. 40 жыл чыккан жок дейт. Себеп дегенде эл кырылып кеткен. Чыңгызхандын астында авангардный армияда жүрүп, саяктар кырылып кеткен, кыргыздар кырылып кеткен. Ошондон жанагы Долон менен эме элди иштеп алып качып келе берген. Ошо Муратайдан баштап билебиз. Муратайдан Жусупбек, Сүйүнчбек. Биз Сүйүнчбектен кетебиз. Сүйүнчбектен Эженкалык, андан Дайырбек. Бираталыкты айтканда, Молдо Шакирден Куртка Түгөл, Курткадан Кудайберди Аккабагыман, Кудайбердиден Кулчугаш Чоро, Терикбай, Кулчугаштын экинчи аялы Суккана энеден биз кетебиз. Сүтемген, Итемген. Итемгенден Чапкынчы, Чапкынчыдан Сүтемгенден Чапкынчы, Чапкынчынын энеси Упаржан Упаржан. Анан Чапкынчыдан bir malımda 10 bala, bir malımda 14 bala, bir 24 bala деп айтылчы. Эми биз билгенибизденчи. Суккана деп жазылды. Суккана. Эми карап турсаңыздар, Чапкынчыдан
шыққан апа. Құдаке Батыр, Араке, Ауаке, Оосек Жумгалда, Бакыбек та Жумгалда. Бакыбек, Калтатай, Дидар, Тайлакы, Асанбек, Календер, Ажыбай деп биз ушул бала кезде угуп жүргөнбүз. Ушулар анжанда депчи. Анан отурабыз. Жок, мен кейін шықты. Жок, сиз эми Мен іздеп барғанда жоқ элем. Уксаңыз эми. 87 Сиз сүйлөп атканда мен эч кимге мешет эткем жок. Ошон үчүн мага да мешет этпейм. Бексултан Арыков Құдаке деген батыр жазган. Бул деген жанагы мына могу маргун санжырасын сиз жазып атасыз, туурабы? Мына могул китеп анан Акматалы Ормошев деген мына чапкындыктар жана чапкынчылар да. Могул деген Жолдошбай Малабаев чапкынчылар деп жазып атат. Жаллап аттык. Ошолос. Билем мен каяктан келгеним могу билем. Анан силердер туруп алыпчы. Биз деге эгерим ичкиликтисинен чапкындык деген урунун камеспиз. Себептенде ичкиликте 10 деп атканбыз. Өткөндө кайра Наймандан Оргу чыгып, Наймандан кайра Кыдырша чыгып, мына могу солтонор деле Төлөк Солтонун иниси, бирок сол татын атып калган. Төлөк өзүнчө урубуз дейт да. Азыр уруудан уруу чыгарган необходимость жок. Дагы бир нерсе айтайын. Эгер такыр эле ишенбей атсаңарчы, илимге ишенесизби? Палеогенетика илимине берсеңиз, сиздин ДНК-ңыз меникине эле чыкса, сиз саяк эле болосуз. Ошо Америкада дагы бирөө бар. Ол тургандардын баарын ДНКсы бирдей чыгат. Анан негизи бул санжыра боюнча эле айтылып келген да. Туурабы? Силерде азыр Дидар, Тайлакы, Калтатай, Ажыбай, Жапар, Асанбек, Салымбек, Календер, Бакыбек деген. Анан мынау Ташкенттиктерге да жолуктук да бизче. Кызмоно деген айылдан таптык. Ошол жерде 23 түтүн бар экен. Анан 100 түтүн көчүп келгенбиз. Сайф Таркар маалда дейт. Ошо 91-жылы келишкен окшойт. 93-жылы келди. Сайф Таркардан келгенбиз дейт. 23 түтүн тиги жерден калып калды, калган чачырап кетти. Анан ошол жерден бир аксакал киши айтты. Ташкентте жүргөндө силер өзүңөр кимди силемирдиңиз? Кыргыз дейчүбүз, кыргыздын ичинен саяк дейчүбүз, саяктын ичинен чапкынчы дейчүбүз депчи. Саяктан билген эмес. Кантип билген эмес? Себеп дегенде тиги жошуп айтканда 93-төн бияга билди да сиз. Орунбай аке. Жок, мына Жок, уксаңыз, сиз кандай айттыңыз? Мен укпай турдум, туурабы? Анан Орунбай эмес, мен мына китептен эле. Анан уксаңыз, эми ДНК анализ бересиз. Мына моякта дагы кыргыз казактын санжырасын айткан. Кыргыз казак таанып алган киши жок бул кишиничи. Бул да өзүнүн сөзүн калсып келген айтат. ДНК анализ берсеңиз ошондон чыгат. Ташкенттен, Жизактан магазин дечек, мен саякмын, мен чорон саякмын. Ташкенттен биз чапкыме, то есть өдөчектибиз дейт. Өдөчектилер 300 түтүн дейт. Жанагы кызмалык жанагы аксакал айткан ошондо биз 100 түтүн бияка кечип келгенде дейт. 250 түтүн ошакта калган дейт Ташкенттин маалесинде депчи. Анан жанагы маргундун ар жагы жана Кожолор шаарычы. Кожолор шаарында Кожонтта. Биздин ата-бабалар ушул жакта болгон. Себептен де тарыхчылардын айтуусу боюнча Кожондан таркаганбыз да, Кожон. Тарыхчылардын айтуусу боюнча мына чоң белгилүү тарыхчы айтты. Илимдер академиясында академик, тарых илимдеринин доктору. Саяктар Алтайдан баштап мына Орто Азияда, Сырдария бою, Памир, Мургап ушул жакта көчүп конуп жүрө берген дейт. Башка элдер, башка кыргыз мурлар Алтайдан келгиче жүрө берген дейт. Анан ал мисалы бир кишиден тарайт, эки кишиден тарайт дегенче, ал мисалы эл бири-бирине сиңирип алышы да мүмкүн. Анан такыр эле ишенбей атсаңыздар, палеогенетика менен койсоңуздар, себеп деген ичкиликтин ичинен деле биз бала болуп башыма түк чыгып Уккан эмес. Бала кезден бери Орунбай аке, бала кезден бери санжыраны угуп, анан мен эмне деген санжыраны угуп тургандан чыгып атам мына. Мен чыкканыма бир 5 жыл, 4 жыл болду. Мен даяр болуп туруп чыктым. Мен экөөбүз деле бир ошондой айтайын дейм да, бул кишилерге. Мынакей, эми мынау бир суроо да. Мындагы силер айтып аткан итемден тиги Ona mı olacak? Üstlenmenden çapkıncı. Ошонун бактары бул чапкындыктардын арасында бар бекен? Бүгүнкү күндө бар аталарды эгер айта турган болсок, мен 86-87 барганымда ал жерде айтты. Биз Құдаке, Араке, Обузек. Сиз өзүңүз айтпай турсам, мен бул киши бар деп атат да. Анан биз жөнүндө маалымат барбы десем, Бексултан Арыков өзү эситип жүргөн мени. Жок, силер жөнүндө ошол жакта түштүккө кеткен деген балдар. Бирок айтылган эмес деген да. Анан муну
талкуулап кийин бул оборотко кирди. Кийин анан жазылды бул. Жана бул киши айтып аткан Калтатай, Бакыбек, Дидар 43 жылдан бeri жазып жүрөт. Ош тепки киши да бар. Тепки киши да бар. Орунбай ылса. Жок, биз эме жана суроо бербедим. Сиз өзүңүздүкүнө санап коңузчу, экөөңүздөрдүкүн угалы. Жазылган тарих турбайбы кыргыздарда. Орунбай эке. Мен өзүмдүкүн санайын азыр. 20 санап отур. Жок, эми сиз айтып бербедиңиз. Байзбайке, сиз айтып бербедиңизби? Жок. Жок, эми жет атасын билет да байке. Ошолорду айтып коюнчу, башка эчтеке сураган жокмун мен. Жет атаны. Такалбай атабы, такалабы деп мен ошо суроо. Ошону эле сурап атам мен. Жошбай эке менен Орунбай эке. Мына ошону. Бизде азыр, допустим, биздин Жошобага гана жазды. Китебинде Мураттай, Чыбытай, Сурантай башка деп. Биздикилер аны билбейт. Бири дагы. Туурабы? Билбейт аны. Бири дагы билбейт аны. Биздики чапкылдыкка чейин ким билет? Ана мына Токо менен Орунбай эке, сиз улам эле Айбек токтотту. Бул серьезно бурат. Жок, биз сиз улам эле башка сөзгө буратпайсызбы? Мен өзүңүздүкүнө сурадым, башка сураган жокмун. Жет атаңызды эле сурап коюм. Бул. Өзүнүн жет атасынын ар жагын билген эмес. Жок, жет атага чейин ошону. Жана мисал. Дагы айтам го, 86-87 мен барганымда жок эле. Kim çapkınçı? Yok, bu kişi. Çapkınçı emez bu kişi. Çapkınçı emez. Arıkı, Resul'dan. 43 yıldan beri neye tepkilep duruyorsun? Yok, bu cep var mı? Bu şeyde birisi sözüstü buzuk olsa yıl olmayı yaşlı olanı birileri atayın kaçanın kilometreden geri olsa yapıyor işler. Yılaşılar silayın da. Şimdi geldi, şuna durup ayağım başına biri atalıp çıkanı geliyor tabii. Sizlerin öz gördüğünüzde tarih ilimlerinin doktoru. Joşbay Malabayev degen var mı? Bolgon ya. Ötüp ketken bolgon. Oşa kişi moynuna alıp aytıp atpay geletir. Balança baldarыбыз бар. Ошолордун тукумдарынан тарайыстап айтып атпайбы? Үйүнө кетти деп. Мынакей болбосо мынакей. Мына моякка туруп мына. Мына моерде жазылып турат. Мына жазылып турат жерде. Ana ошо Малабаев өзүңөрдүн агаңардын эмелердин эмесине келип отуруп тилине. Жок, не айтпайсың айтпайсыңар ошону. Андан кийинкиси мына Эркетаны Омор деген. Ал болсо тетиги Каракалпакта экен. 22 çapkınçı baldары 22 balası Erketanov Omor deydi. Al bolsa Karagaalpakta yaşadı deydi. Baldары tukumdары var. Oşonu ukman anan kim bilmem ne öyle anan kim ösürsün hemen istiyorum. Biz özümüzü biliyoruz. Kamustu basın. İnne biliyorsunuz. Açsın inne biliyorsunuz. Erketanov sayılır sana. Bilmem ben bandan kılarsın. Açmasın. Geçtiğini bilmeyi istemem. Bu çaycı bitsin anan kim siz? Hazır söz burada otur. Çayla otur, sen oturkan otur, çay otur. Ne siz oturkan siz kelgen otur bir oğlu. Tesker suro verdi mi? Eski böyle bardan oluktan çıkıp otur. Aynı yüzünden otur, ben kilo atsam o maçı olur. Konuşacağım mı? Kırgız uruğa bölünme. Kaçan uruğa bölünecek? Kırgız 40 urudan turar. Bitti, nazım cinsler çakıldık savaş otasına. Ata teyini taktap savaş otasına. Bu uruğdan turar. Atardan turar den söz. Kazak aytar, biz 300'e bölünmeyiz. 300'den turarız deyip. Sözden de koyğanda biz bölünmeyiz. Anda bu 40 birimden gerek yok. Sen de kırkırmayın. Bunda yapılat söz. Ben kalıs olayım. Ben bunu bilgen emez. Benim de söz dolu otasın. Çın aytayım. Uzatın da o. Ya? Anam Orunbay ne? Orunbay sen esin derim. Bundan beri 15 yıl. Kadına kaldın. Oşunda sen tekişleri hatırlıyorsun. Ben şunda ayıttırayım, ben kayıtılap vereyim. Cenab-ı Yapar Kençik diyen var mı? Tarıkçı mıyız? Geolog almış. Alışımene ben bayağı yeri 70 yılında Sandıra kızıp durumunda ben birlikte biliyorum. Kıdırıp çıktım. Şunda bir metke mal ayıttım. Ben tarıkçı mısın? Bir gözüm yana geolog bir şunda kızım tektim dedi. Makul dedim. Ben biraz özümden torames işlerini ayıttım açık aytayım. Apırt bağla dedim. Bu karık talaş soğuşup gideyiz. Çındıkta açtı. Ben özüm orta olayım için sözümde. Bu çapkınlık kişinin adı mı? Cemile.
Ben cevap vereyim Ormaya. Bugün günde hazır. Ormaya. Ya siz bitsin. Ben cevap vereyim. İçine atı mı? Хорошо. Ben cevap vereyim. Bizdagi ulug'larni izlep, mana men 8 yil tartganman, 13 kishi qizi bo'ldi. Janobi Beksulton Ariqovni da chaqirgan. O'zi legan darovishni qo'ygan. 93 dedi, esimda yo'q. Shuncha tezga ko'tarib keldim. Anda qayda suradim. Men so'zdan chiqimday. Bu bunday aytiladi-da. Jana sut emgen Qarabog'da etimde hatta Karabolot. Zarınıp getkende bu Anjiyan tarafta жүрді. Anjiyan tarafta бәрі Спарта бақылып жүріп, жаңағы Бөдөшкеттің қызын ұпар жандалған. Бізейіп айтылған бойынша айтылады. Ұшыға чейін қарсы болса, кемер қарсы болса, ұпар жандалады да. Ұпар жандалғандан кейін не еді бұл жерде мұндай болып сөйткенде бар соғыс төлеп. Баламдардың чапқыншы ғой деп екенін айтып кеткен екен барлығы. Екінші чапқыншы төрөлүп калат. Чапқыншы төрөлүп калганда 1 жылдан кийин Баржан атасы Бөдөшбек каза болот. Анан бияктан баягы кароо таппай баланы алып Анжияга кетип калган. Анжиянда чапқынчы ошол жерде чоңойду. 30 жашка чейин чыкканча баягы айтып жатат, эми согуш заман экен, баатырлык көрсөтүп жүрүп 2 ай алды дейт. Мен үчүн бир суроо бар да. Birinci elde oşondan aytılgan, jana Murat Aliyev Balbay деп атпайсыңарбы? Ой, Балбай деген 21-жылы барган, ошондой айткан. Өңү кара, капкара болуп калыптыр, бизге окшобой калыптыр деген сөз бар өзүндө. Бул 20-жылдары. 27-жылдары ошондой эсимде жок. Анан кийин чапкынчы баягы бияка көчкөндө балдары жанагы Араке, Кудаке, Оозбек, Дидарбек, Бакыбек, Салымбек, Ажыбек, Калтатай. Var gibi 7-9 bala, yok 7 bala'nın аты айтылат. Экинчи аяндан 11 bala дейт. Мен көп сурайм ушу. Кожом Мурат, Шүкүр, Текеш, Элкара, Кожом деген балдар. Булар не көпчүлүгү Ташкентке кетип көчүп кеткен. Ташкентке. Анан жанагы балдар качып атпай, Бакыбектен ким бар? Бакыбек. Билмисиңерсиң? Канча бала Бакыбектен? 6 укту. Yok, Bakırık'tan kança bala? 6. Kaysa bala? Muhammed Akılku, Mündeka, Babatoğlu, Fuatoğlu, Kosvatoğlu. Yaxşı. Andamınday. Men bilgendey. Bakırık'tan ekile ola, Erdeke, Mendeke diye. Mendeke'den Ölüger жазды ма сіздің атында? Шүкір, Эрмат, Нармат, Илепбай, Имиралы деген болды. Мендекеден Момун Айбаш дейді. Айбаштан болса Қырғызбай, Жолдошбай деген Қоқонға хан болған батыр болған Рүстем батыр. Бар ма? Рүстем батыр. Ласкербашы, Рүстем. Ошол Жолдошбай. Бар ма? Мұны даже нече киши жазып кетті. Ошондан сүйлөшүп. Мен да баягы мени коюп алам. Канча аталык айтам азыр керек болсо. Мен билбейм. Союз кезинде 2000 аталык айтам азыр. Ошондон кетип атат. Рүстем кетип атат. Салимбай деп атасыңар. Салимбайдан жанагы Сали, Бакыбай, Жакшыбайдын балдары. Ажыбай, Бакыбай, Сали деп атпайсыңар. Барбы? А жанагы Даргузбу? Даргузбу? Даргаздан ошол жерде Дидарбектин, Асанбектин, Бакыбектин тукумдары бар да. Эгер айтылган, ошондой айтылганда, Даргазда бир эле Бакыбек турат. Бакыбек турабы? Ал башка айдын дагы. Маргунда Дидар каландарда. Турат. Мен айтып атам баягы Даргуз деп, мен баягы эсимде айтып атам. Даргузбу, Бакыбек. Дальше. Даргузбу, Даркумбу баягы Салымбек деп айтып атпаймынбы? Салымбек, Бакыбек, Дидарбек. Мен билген жок, силердин мурат эмне болуп аткан. Мен папа эметтейт. Мына эч ким калсын мен жок. Үстөмдү турган. Мурат Алиев Балбай эле эсимде жок. Барганда 21-жылы ушундай айтып келген. Ой, булар мени кара болуп калыптыр, болбой калды. Мен бир нерсеге таң калам. Чапкынчы Сүт эмгендин баласы. Оозбектен сиз билесиз? Кудакеден.
Kudake'den. Tayçileng'den mi? Kudake Tayçileng. Ben Tayçileng. Siz Tayçileng'den. Tayçileng. Görünüş sözümle cömertlikte otururdu. Tayçileng'den ya çok açtı, bu tarif kullanırsın. Yok benimki Erkinbay değil. Giyik ya. Giyinki. Çok açtı, bu tarif kullanırsın. Bolu. Bolu. Gördünüz mü? Prost papam etti. Beni yeniyle. 78 yılda tek şeyde kıdırıp жүргөм. Ошондо эле билем мен жумгалды баарын кыдырып жүргөм. Мен Мирзамын эме болду, жардамчылык жүргөндө чокка күчүнө шактар. Кийин чыктым го. Мына ошондо эле угуп жүрчүмүн. Ай мындай кийиндей депчи. Анан тетиги балдары тиякта калып калган. Анан мен бир эле ой этип атат да кийин чап кылдык десем. Канча жатаңар болот. Жанагы тетиги ким туура сурайт. Эң туура сурайт. Аталыкты сүйүштүрмөчүсүлөр таппайсыңар. Чап кылдык деп атпайбы? Ооба. Негизи чап кылдык деген уруу жок. Çapkınçı деген de uruyacağım. Bir soru benim. Bir taktağında da benim geçirip koysak bizi götür kızık kılda siz bence olursunuz. Kuday jettirdi değil mi siz? Televizyonda görüyoruz. Biz men bir yandan mesela bir Cenabı biz çapıldıklı ve jet bir tuğan, üç bir tuğan, onun develi koyuyoruzdan sizce koracağını koştuğumuzda Cenabı Bakıvet'ten iki bala oldu. Ondan biri Jakşı Koca oldu. Ondan kim bir Salih Bakı oldu. Ondan bölümlerine giyin. Jakşıvay, Acıvay, Bakıvay, Salih. Oşonun kimden aldık ona bizni Bakıvet'leri bölüler. Oşonu kayaktan aldığımız değil mi? Ben bunu kimden süreçkönde kıdırıp çürüp Cumbarımız şu Paymet Mesleği'nde Cenab-ı Capar. Gençi. Şunu bir kana gezip kaldım kitaphanada. Gezip kaldım da şu şimdi. Tevdi Murat Ali sizde vardı olsa bu son mevzide yedi yıl var dedim ayıp ben. Özüme talaşmadılar. Bu dedi namustan gereği yok. Size bir tuğan bol olsana kayırı jakşı da. Metigini ayıttı buna. Oğuzbek'ten Cankulu, Çıvıke, Kırgıy Küçük. Tuğra mı? Acan abi gel onu Japar özet koy. Ben kimden getirdim? Cankulu'dan getirdim. Tuğra. Anın bir tuğanı Murat Ali Balbay. Cankulu'dan gitti. Tuğra mı? Kudaki hareket olsa bir şöyle kalgan boldan var gitti. Men ne bir yurt verip ошондой kalba koydu. Emedi. Tekeş, Kocam, Elkara, Hoca Murat, Şükür. Uşu balдар kayda desem ayıptı. Şular Taşkent'te de bu atağız. Ben aytıyorum, abaya kaçkanda ikinci ayı kalıp kaldı, baldarı menen kalıp kaldı, Anjan tarafta degende söz bolganda. Ben aytıyorum, kaçkanda Kayrabay balдар tuğanına gidip jakыныраак. Anjan tarafta ketkendi yok. Bu din taraf oturup bu janagı leylekte, ar kaysemede jaygaşıp kaldı. Din zaman özgörüldü. Migrasiya көп болот zamanга. Biz ana ayta albayбыз. Biz bak көрүп келген жокпуз. Ошон үчүн айтам да, азыркы учурда чапкылдык менен туура вопрос. Санжан түшүнгөнчү бар жигитте. Чапкынчы сөз сүрдү. Мына сеники качке, түлкү, айт да. Анан итемден туурабы? Жандай Кысраздын Айтбай, Жайыр, Оорбек, Кенжеш, Нарбото, Мурат, Айт. Сен барын айтып атасың? Жок, мен түлкүгө билем, жатканда түлкү немиси бар. Айт. Итемден сен итмен он ата болот. Мен кулчага чыгып онун жатам болот. Чапкынчы. Итемден азыр 8, итемден мен 9 жатам болот. Итемден 9. Сеттенде мен 2 эмес 8. Я допускаю. Анткени бир 30дан тура. Жок, мен 2 аталык сеттен мен Мына караңда, мына ол рух ордуда турат да, шылтырда мына. Ал, жөндөсө сыр. Неге жөндөсө? Мында сазырашыла жасап, мына. Бул жерде Аны жөнеле турайын. Hiç basamaz. Hiç basamaz. Atama işlayda taşlaydысы. Söz verben Samsakal. Bir soru ben ötüncü sormay. Lazım ayıp belemi. Eşkilik sanjırasın. Ben karap turup aytam. Bir uruldan 35-40 urulu çıkarganı men takpay. Top dep koyabız. Japar toğu, Asılbek toğu dep. Bu bay bölünüp kalganımızda ayda top bolup kalganımız. Tek koşa olbayız. Bir yak koşa olbayız. Aydagılar ay. Sen bizge koşulgun dep. Çoğu işte otabız. Çoğu yaşa otabız. Kançını koyduk. Koşu başkanda. Top bolup kalganda. Ular şu top dep koyduk. Oşu toptun barını urgulup sattı. Ay Kırgızda 40 uru dep atsa. Bir emeden sarı urusundan da 80 uru çıkıp. Ben tam kaldım. Sen sancıranı bilesin mi? Mars'tan 20 urulur. Tüm Seyit'ten 120 uru çıkıp. Hayır sada basta kaldı. Siz sancıracız varsın. Ulut degende ayırmasın. Düşünüyorsun mu? Uru emez. Öde janan öde çıkmaysın. Anan ulutka gider. Bunlar öde demiş şekilde resmi olur mu?
Айдаралы уруусу, Жиренче уруусу деп. Кайда уруу? Башта да ошону айт. Мен ошон үчүн айттым, туура айтасыз. Мен ошон үчүн айттым, жигиттер, мен эч жылдын болду келбейт. Бул бизде 40 уруу дейт, ашырып көргөнчү 40 урууда. Аз 40 уруу жок, 32 уруу бар. Кайда? Эштек уруусу дейт. Эштек деген жамгырчы. Деген эштек даңкылчы дейт. Эштек уруусу аз жок. Жок, сызылмы. Галча уруусу, калча, кыргызча. Галча деген тажикте таштан демес алып. Мен кийин түшүнүп калдым да. Кыргыз дегенде баягы кырда жүргөн күз деселер бар кыргыз эмес. Ошонун арасында ар кайсы улуттар жүргөн да. Ошон үчүн эмес үчүн тажикте түшүп калды. Галча, аны кыргыздар калча деп алып башкан. 40 уруу келди. Эмнеге 40 урууга карайлы? Манас түшүндө 40 уруу дейбиз. 1460 төрөлгөн тагайгадан уруу болуп жүрөт анбалдар. Бул да вопрос. Кайдагы уруу болуп жүрөт? Муну болсо аз айтабыз мына. Оргу деп атабыз. Оргу негизи бардай жоктой жүрөт, ачыгын айтайын. Яшуттан Яшут дейт, мен бириктеген карасам талашында. Найман дейт. Яшуттан Кыдырша, Кыдыршадан Бостон дейт. Азыр Кыдыршадан кимди тарап атасың ата? Кайсы уруу? Дагы уруу да жок. Кыдырша өз жүрүү, Бостон өз жүрүү. Кыдыршадан Бостон, Кыдырша өз уруу болсо, Кыдырша уруудан Бостон чыгып атат. Найман өз уруу. Оргу өз уруусу. Кайсы жерде талаш болсо 3-4 вариант болот. Кыдыршанын бардыгын Нурбек Туранын китебинде Бостондо да, Кесекте да, Кейтте да. Мен бүтөйүн. Тууганда Эйлөө сурайт, эмишкилик таппайсыз деп. Кээде ойлойм. Эмишкиликтен жок деген бир 200 аталып, 150 аталып айтам. Бул деген недостаточно. Мен азыр саяк десе бир 2000 аталып айтам. Сүрүштүрүп айтам. Бугу десе ошентип эле айтам да. Баягы санап 7000 аталып чыгарышкан отуруп алыпчы. Мен болгонмун, баары эле билишет. Эмне үчүн айтам? Бирдеме дарыгандай баягы ичимен уруп атат да, баягы болбойт, сөз бербейм баягы. Анткени ошончо айтам. Такпайм. Эч качан такпайм. Мен үчүн уят. Бир машина берели, тактыңыз дейт, ачыгын айтайын. Айтам, мага кереги жок машина, ертең уят болбойт. Мен ушуга чейин ошону тартып келдим. Ачык айтайын буга. Анан талашпагыла, акырын сүйлөштүргүлө, жана бул эң туура айтып. Сергей болсо 9 аталып, 11 аталыптын ортосунда болосуңар. Чапкынчычы. Ушунун ортосунда эле болосуңар. Жегиде ушунун ортосунда чыкса туура болот. Орунбай, баягы биз келгенде сен агаларыңар менен макул болбоду эле. Анжиянда Бөдөшбектин урусу айтылбайт. Бирок Упаржан 1 жашында алып кеткен. Анткени Бөдөшбек өлгөндө 1 жаш болот да. Чапкынчы ошондон алып кеткен. Чапкынчы 30 жашында 2 катын алат дейт. Вот экинчи каты жанагы мен айтпадымбы? Ошолордун баары Бешакандан ба? Туура так. Бешакан деп айтылат. Орозкан, ана Бешакан. Орозду деп айтылат. Орозкан, туура. А жанагы ким Арыктын айтканы боюнча, Бексултан Арыктын айтканы боюнча. Менин билишимче. Аны айта албайм, мен эсине. Варианттар көп да. Вариант көп. Ошон үчүн айтам, айлананда. Качкын орунду айттык да. Сен үчүн варианттар көп да, ошон үчүн вариант чыгып аткан ошо. Анан кийин о жерде отурганда шашпай, бириксеңер, туура тапсаңар өзүңөр ыраазы болосуңар. Атаңарды арбак урбай белем, баягы туруп алып беребиз. Намыс үчүн өзүнчө уруу болуп атабыз деген сөз болбойт. Уруу деген сөз, ур токмок деген сөз. Кыйналып турган учурда эң чогулгандыктан Орунтай белгилешүүсүң Орунбай. Бул элдин баарын сен башкарасың. Согуш десе мага 200 аскер бересиң, башыңды жууп алам. Илгерки эле сөз бул. Уруу деген сөз. Азыр уруунун эң кадимки сөз. Карагылачы уруудан качан пайда болгон? Саяк, бугу, сарбагыш, Богоростон. Булар 1560-жылда кишилер. Бар. Анан өзү 1550 жыл төлөсө бул жол менен ойлойм. 30-40 жашында уруу болсо керек. Аз талаш отпай. Сотуда Төлөттөн агасы эле. Садыр менден 10 жаш кичүү го. Мен агасымын, мен деле болбойм хан. Андай болбойт. Эл шайлады, солто уруу бойдон кала берет. Анан биз азыр деген бөлөктөр шыйлактай чыгарганыбыз болбойт. Бирге табышып алсаңар жакшы эле болбойт. Мурат Алиев Балбаев ошондо 23 жыл эле айтып келген болчу. Эми ошол жерде кыргызып атабыз. 78-жылдары мен сүйлөшкөндө, изилдеп жүрүп, машинадан кыдырып жүргөндө ушундай уктум эле. Анан эми азыр совсем башка тескерелде. Намысты койгула. Атабыздын арбагыра. Ары чогулуп эле тапкыла. Мына чапкынчы деп атасың, туурабы? Будаке, чайчилеңден эмче эстеп калам? Мен эмче эстеп калам? Жок ашты, арык бала болот. Арык бала болот. Мен ошентип эстеп калам да, баягы эме болот. Үч эле баладан тарайсыңар. Жанагы Ногой, Манас, Үкүмбай деп атпайбы? Ал жерден бийик бир бактар. Мисалы үчүн,
папалет айтып отыр. Мұны ерілі дайын дегенбіз. Мен барған жерден қолымнан қамбап алып береді айтады. Тегенше тура емес айтты, сен ескертіп айтты. Мен мұрын құрсан жүремін. Ошол жігіттер. Мен басайын, мен просто эме кылгылачы. О жерде кыргыздар кайда гана болбогу. Мен мундузмун. Мундуздар билесиңер, мен көлдөм. Кайда гана мундуз көл. Бекерин айтпайт. Иә, адына Калтатай деген естедим. Орунбай. Калтатай менен четиги кимде? Кадырда. Жоқ, ал киши жактын тууганы болот. Биздин тууган. Ажыбектен болот, ажы. Ажыбек, анан Калтатай менен Кадыр жүрөт. Калтатай эмес. Калтатай ал өзүнчө бизде ал дегенде bir tuğanlar Öz aytты. Гажибек, Салимбек. Ал санаса Калтатайды айтканда сизге. Анан сизге маалымат ретинде айтып коеюн. Мына кишиге өткөндө отурганда Нурбек туура мындай деп койду да. Жана туура эмес дедиңиз го. Ошону дагы бир жолу айтайын. Эч бир окумуштуу же эч бир санжырачы эми өзүнүн вариантын айтышы мүмкүн, бирок бирөөгө таңоолобаш керек да. Бул жерден оргун алып салам дагы Кыдыршан коюп коем деді кишке. Бул болбойт анда. Мен бир сөз берип койдум. Мен Нурбек Туран менен сүйлөшүп айттым, кандидаттыктыгымды мен жок кылдырам. Бул барго ар бир урду алганда кадан жазып туруп плагиат кайсы китептен кимден көчүргөнү жаңы лелектик неме бар гана ал. Билет. Туура, эң неме ким ошону китебин алып Сауытсаттар. Жок, жаңы. Жок, ана Орунбай ким? Жок, неме? Ормош окундагы сен толук көчүп болгондо. Ормош актабы китебин бер кадам ошондон деп десем мен айттым. Менен кечирим сураптыр ки Москвага качып. Мен айттым, анан башкалар айтты, шекедеди кой. Орозбаев Камилди айтсаңыз керек. Орунбай бар го, мына булак башыда. Ошонун тейиттерден китебин алып, тейтти көчүрүп койгон, тигини койгон, кадамжайлы бир келиндин китебин алып. Эме Икрамова. Bunun keçi Ikramova. Onu men de jolu hazır men anan oşanda men vakka imini жазып, bunun kandidatlığını reisçilikler. Mınavları bütün hayattan plagiat köjüdü desem ben birek olsa aytı şeke koy dedi. Keyingi komentar mana bizdin orgunal jol bor jörek oşa komentari men oңдап койсоңор боло берет dedi. Же бул туура эмес. Анан ол азыр бүгүн мен атайы ошого келдим эле. Мен башка жерде жумушумду таштап, башка жерде бир жер бүгүн айтып бизден. Анан келдим эле жок. Мен анан ошондо жаңы төлөстөрдүн эмесин ana töleçe oturganda barıp turup neme kılsam şöyle boldu dep turup andan keçirim suraptırıp kaçıp ketken. Ya bu özü yazgan emes, bu tarihçi emes. Men açık mına tarihçi bana yok, mınanda kişi aytar. Bu ana bana eş bolat ösörüp degen bizim o katır neme var. Oşan şekerli ana şeker devletlerin kitabı verdi. Sen yazıp çıkaraydı 1 milyon ben ayttım eş bolat eken. Ana ne koyup ketti? Men aytdım 1 milyon sen abi 500. Men aytdım хорошо, meni özümün bölüp ketişidendir. 100 bin 200 bin vereyim. Onu mışıqap tapmak. Teskeri basıp жүрөт. Ana Düşündüm. Rahmat. Oşaga men bu yeger turan бүгүн келдим men şu bir oyunda aytayınız. Oyunda. Жана мен oyunda aytsам 40 kuru çıkarmakla. Gerek bolsa 40 kuru çıkmay. Anıya 40 kuru çıkarabız dep. Kıdırşanı koşup tülöktü koşkun bolboyt. Bu dedim bu ne kadimisi yok azı. Anan gibi azı çık çıkar. Orgu degen neyse aytmay bayağı. Ordu var değil mi? Ordu var, tarih var, tuğsu var, geri var, iyi geldi. Mehmet Talaş var. Yok desek mi desek? Oyunda karasana bana. Desek birerden geçsek oluş gerek. Bro alar yok geçsekler. Bro alar karşı olmadı. Geçe bro. Biz ne bile anladın çok degen bolboy. O. Savur degen dagı uru çıktı dep saraylaştan. Savur degen. Hayır savur bir yerde tırıştık Murza Rahmatay.Üşbek Bayke. Ben de kıskaça ayta turgan бар эле.Üşbek Bayke, bir yakta bir aytıp koy. Жаштарга да сөз бербейсиздер. Саяктардын өкүлү катары эмне үчүн келдим мен? Баятан бери сөз болуп атат. Жана Эралы түлкү качке деп атпайсыңар. Мына мен Эралынын 7-чи урпагымын. Качке 8-чи атам, түлкү 9-чу атам, айт 10-чу атам, итемген 11-чи атам. Итемгендин бир туугандар мына отурат бе, сүт эмген. Мына 11-чи мына силер деле мисалы 10 баланы санап атасыңар, туурабы? Калтатай Дидар депчи. Анан Калтатай Дидар экөө чогуу жүрүп, мына алар эми эгиз эмес го, итемген менен сүт эмген эгиз. Жок, мисалы ошол эгиз, алар эгиз, итемген менен силердики болсо баа жаттындаш. Анан бир күнү чогуу өсүп келип эле анан ушу бир канча мезгил өткөндөн кийин Дидар башка урук, Калтатай башка урук болуп кетсе, силер чырылдабайсыңарбы? Биз ошон үчүн чырылдап келдик мына.
Мына Итемгенде мына мен биякта турам өкүл, мына Байыз байке турат, мына Мурат Алы байке турат. Жок, булардын атасына айнан. Анан менин эң таң калганым эмне болуп атат? Булар өлтүрөбүз деп моюн арканы чындыкты айтып берейинчи. Уксаңыздар. Ошондон анан жаңга кетебиз. Тынчтык байке, уксаңыздар, мен эмнеге таң калып атам мен. Мына Орунбай Ахметов кыргыз элине белгилүү инсан бул. Бул тарых илимдеринин доктору. 2010-жылдан 2012-жылдан кийин мына 5-6 жыл мына кыргыз мамлекеттик архив кызматын жетектеп турду. 8 жыл. Мына 8 жыл мына өзү толуктап айтып атат. Мен 2012-жылы мына как журналист катары барып Орунбай Ахметов менен таанышып интервью алгам. Мына ошондо мен деген чапкынчылар деген сиздин жазган макалаңыз интернетте жүрөт го. Ошондо деле сиз айтып атпайсызбы өзүңүз эле? Мына тиги биз деген Сүтемген урпагыбыз, Итемген менен бир тууганбыз, Сүтемгенден мындай батырлар кеткен, Сүтемгенден мындай батырлар кеткен, Сүтемгенде тиги түлкү качке кудакелердин баарын санап атпайсызбы? Ошон мен токтотком. Мына өткөн бир айга болду убакытта мен жумушум алдынан жолугуп калдык. Мен чыгып келатсам сиз кирип келатсыз. Ушундай сөз болот, сиз төрага болуп турсуз. Качан эле ушундай эле деп мен суроо бербедимби? Ооба, экөөбүз бир тууган болуп эле ушу чапкынчы болуп эле жүргөнбүз. Анан ушундай болуп эле мени төрага кылып коюшту. Мен ошолорго көнүп бердим деп айтпадыңызбы? Көнүп бердим деп айтпадыңызбы? Анан сиз айтып атасыз, мына Жапар Келчиевке, Бексултан Арыковго сиз ссылка берип атасыз. Алар илимден алыс кишилер. Илимден алыс кишилер. Сиз болсо илим менен жүргөнсүз. Бирөө сурап келип Мен чапкылдыктын салынбегиден болом. Моундай сөз. Туура көрсөңүздөр, кыргызда сөз бар. Асыл таштан, акыл жаштан дейт. Бу жерде ата тек талашышта эмес, бөлүнүштө эмес, маселе моундай. Мен ушул логикага сиздерге бир суроо таштайм. Алайбек деген жигиттер бар. Аттар көп Алайбек дегенчи. Ал Алайга таандыкпы же Алай ошол жигитке таандыкпы? Бул бир маселе. Экинчи, Чыңгызхандын Чагатай деген баласы бар. Ошол Чагатай деген улус бар. Ошол улус Чагатайга таандыкпы же ошол Чагатай деген баласы ошол Чагатай улуска таандыкпы? Бул маселе. Мына мен муну азыркы современный менен түшүндүрөйм. Мен Салымбек болгон үчүн биз 90-жылдан кийин Ошто жашап калганыбыз үчүн, менин тагал журтум Ошто болгон үчүн менин балдарым өй Салымбек деп коет. Эми мен айтып атам. Биздеги аксакал Салымбектер менин балама келип кошулабы? Менин балам Оштого Салымбекке кошулабы? Же менин балдарым барып Лейлектеги Салымбекке кошулабы? Мына маселе ушунда. Туура. Эми бул дүйнөлүк эреже бар. Адамзат ысык жерде төрөлүп, жаралып, муздак жерге бир киши, бир эле мүнөт мына. Сиз айтып атасыз, чапкынчы деген эмнеден коюлуп калды? Мына тарых илимге такап сүрөп келгенде Итемген мен Сүтемгендин туулган жыл деген 1630-40-жылдарга туура келет. Ал деген болжол менен, ал деген ошол Жунгар калмак баскынчылыгына туура келген. Итемген мен Сүтемген агасына таарынып кеткенде, тиги Анжиянга таарынып кеткенде, ошо калмак менен кыргыз тияктан өзбектин колу болуп чабышып атканда ошондо тиги Сүтемгенге жан огу тиет. Ошо оор жаракат болуп ошондо өлүп атканда айтып атат. Ал деген экөө эгиз болот. Биринчи жатындан түшкөн үчүн ага деген Итемген Сүтемгендичи иниси катары болгон. Ошондо айтып атат. Жеңең эркек төрөсө атын чапкынчы кой, кыз төрөсө өзү билет деп атат. Эмне чапкынчы деп атат? Мен төрөлгөн жылын айтып атам. 40-жылда. Эми үчүн чапкынчы деп коет. Чабышты ойлоп атпайбы? Чабышты ойлоп атат. Чабышты ойлоп атат. Ал жерде чапкылдык деген жок. Качанчы жыл деди? 1630-40-жылдар. Мынау нерсени картаны да Оморо Ашыкбектен сатып алдым 1,5 миң сомго. Анан атайын урууларга көрсөтсөм, Жок, бул кайсы жылкы экен? Жакында элеби? Жок, сиз анда Кокон хандыгынын картасын карасаңыз, оргу деп турса 300 жана. Жок, мен айтып жүрөм. Бир автордуку да, бул бир автордун ою. Анан кийин жана мен картаны эстеп кеткеним тиги киши айтып атпайбы? Даракта жасалып, даракта жасап берет экен. Даракта анан Ондагы бир бир автор да. Аны да бир автор жасап атат. Анан эми окусаңыздар, анан кийин бул жерде сол тарапты
оң канатка киришип иштагандар бар. Мына азыр саякты көрсөтүп атам камчыкман. Бу жерден туура эмес жасалгандар бар. Анан а кишиге да чалдым. Анан бизде эмкиде мына Кушбек байкем азыр туура айтып атат. Эмкиде мына мен ыраазы болуп атам да Тынчтык мырзанын келип катышып отурганы биз үчүн биз муну сүйлөп атабыз. Бир эле немени сүйлөп атабыз. А бул киши 40 немесini söylep берет. Мен ошон үчүн айтып атам. Анан ушундай нерсени бир чаташтырбай, талашпай, тартышпай, жана Айбек мырза туура айтты. Жети ата анан уруксун бир тактап алып уруктарды. Анан урукту биринчи урукту уруу кылып, анан барып улут кылып алалы. Эң негизги эле ошол. Анан өткөндө оргу мына берде мен туктум асөстү. Митет анда оргуну алыпчы. Кыдыршаны киргизип коёбуз. Туран ким ала? Мен ошо картайдан келип келдим эле. Эми байке менде бир Хандынын башы катаган, хандардын канын атаган, катагандан хан кошой, Кыпчактан чыккан эр Манас, хан кошойдон баталган деп тура байке. Манас кыргыз эмес Кыпчак болгон. Onu жашырбаш керек. Onu биз тарыхчылар жашырып. Бу туурабы? Кыпчак менен кыргыз бир. Анда Кыпчак кыргыз эмес. Кыпчак кыргыздын уруусу болот. Мына ошону айтып коюш керек. Менде Кыпчактын бирөө жаш тартышып Кыпчак уруу кыргыздын Кыпчактын курултайында биз байкап атабыз. Мунда плакат кулгарга берде турат. Ошол жерде Кыпчактан орусуң да тарайт, казагың да, кыргызың да, өзүң да тарайт, кореяң да, япон да. Ошону курултай кирип коюптур, көрбөй калыптырбыз. Биз ошолорду тактап, ошолор жок кылганда себеби Кыпчак кыргыздын бир уруусу, бир баласы. Ой, biz azı bir nokta geldik de. Bir söz жигиттер. Азыр тактап ала эмес. Аталыгыңарды бергиле. Силер аталыгын ортого койгула. Мына сүйлөштүбүз. Болду ошолор. Бул деген мына мен ошо айтам. Аталыктарды сүйлөштүрүлөчү. Мындан чыгар. Өзүнө. Чакырып чакырып. Биздики хорошо, емкиде баары Орунбай. 55 миң атсын. Болдур мен. Канча чыгасың? Мен кишимин. Анда кичүү болсо. Манда мен бир емкиде ошо Урбек Туран өзүн чакыралы. Тынчтык мырза келсин. Атаңарды тегиңер. Урбек Турандын келеси кереги жок. Урбек Туран. Машендик тарыхчы эмес. Тарыхчы эмес. Бирөөдүн жазганын көчүрүп, акча кылып берет. Аферин. Говорите. Айтыңыз. Moğolistan'da Moğolistan деп koyalım. Solda Sarbagish. Uşular men 65'te 18'te 17'te atak çıkmadı. Var tak. Men süslü 18-17 çıkartmaçım sizlerden. Yok şaşpay çıkardılar. Yemkide. Adı yine öyle katarı. Adı yine. Өткөндө Кыдыр Шабаевича маселе болгондо алар Кудеев менен материал жиберишти. Мен ошону карап чыктым дагы аталыктарын карадым. 11 аталыгын араңдаттым. Анан мен жерге 14 чейин бар экен алар. Ya bir yerinde 13'e çeyim var ekan. Bir il жерде. Бирок анысы тагместен кайра башка жерге башка жазып коюптур. Мен 11 аталыкка чейин көрдүм дагы ошондо келип. Алар өздөрү моюнга алган. Суроо коеюн деп келгем. Анан дешеңгары келген. Мына эми ар жактан бер жактан Санжираны мынакей биз тактап келатабыз. Тууралып келатабыз. Ата бабаларыбыз да жазып кеткендерден айнала. Ушул жерде талаш көп нерсе да бар. Биз былтыр барганда сага жолуккан эмеспиз. Biz Lamidin'e jolukmamız. Üniversitede işledik. Biz siyasatка түшүнгөнбүз. Proyekt. Anteni Abdulbasит байка айткан бизге. Асакал биздин балдар сүйлөшкөндөн кийин бир кабарлашабыз. Биз ошону күтүп келатабыз ушул убакытча. А силер сүйлөшүп, курултай өткөзүп, бурганыбыз жок саякты деген саясат кетти арасында. Биз аны угуп элатабыз. Анда саяк деген чоңуру. Саяк деген мынакей пушчу урусундай эле чоң уру. Саякка болгон мамиле ушундай болуп атат, бөлүп атат. Бизди туугандар арабызда бирөөлөр бар. Шуну угуп койсуңар, жүрөгүңөр менен кечинде жатканда. Бизди саяктарды бөлүп атат бирөөлөр. Ким экенин билбейбиз. Арабыздан эле чыга калып эле бөлүнүп болуп атат.
катагандарды бөлүп атат бизде. Силер чыгып атасыңар, айланайын бир туугандар. Жетигендер бар. Жетигендерди бөлүп атат. Нойгут бар. Нойгут жок. Нойгут өзүнчө. Нойгут жөнүндө маселе жок. Мына жетиген, катаган, чакылдык. Түбүбүз бир тууганбыз. Мен силер менен бир ата, биздин түбүбүз. Biz negerde, mınake Kuşken oturar. Kuşken'de sancırası menen. Bizden sancıra menen gelde turgan bolsak, biz Jogole degende 12 yılından beri aytıp bereriz. Bizden tüyüzdü. Jogole degende Murat Ay'dan beri aytıp bereriz. Bu çındık mı? Bu жазылып turgan tarih mı? Saktardın premoy, urpagı da жазылып turabı sayaktardı. Kanasın arı. Saktardın tüzden tüz urpagı sayaktarda жазылып turabı Kuşken. Көп жерде бар, Ой, біз сыймықтанбайлы ғой. Емне намыстыңыз бір саяқ болғандар келіп. Байысқанға тарынсаңар, маға тарынбағынасыздар. Қандай айтып қойды. Орынбай, сені көргеніме мен жырға отырамын. Жоқ, бұл кіші айтты да, сен бұзып атыпсың. Ең соң саяқ үшін де айтады да. Саяқ үшін де айтады. Сен бұзып атыпсың. Мен өтінчі Біздің, сен біздікі де. Құран айтқан. Айтты, арапа күн екен. Ертең айт екен. Айттыңыздар ма, әрек болсын ертең кейін. Арапа күн болсын. Şu жерде Allah'ın көп. Өзім алғызым? Acıkeler var mı? Benden olur anlar ki. Gerekse. Kamçık yok koy.